Аксы окуясы Кыргызстан тарыхынын кайгылуу барага. Мындан 21 жыл мурда Аксы окуясы орун алып, жергиликтүү эл ачкачылык жарыялап, нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар ошол кездеги Аскар Акаевдин бийлигине нааразычылык билдирип, камакка алынган Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү куушту Кытайга бербөө талабын коюшкан. Элдин эркине каршы келген иш-аракеттер жасалып, элдик толкундоону токтотуу үчүн Босбекте тартип коргоо кызматкерлери күч колдонуп ок чыгарышкан. Анын кесепетинен 6 адам каза болуп, бир нечеси уур токмокко алынган. Бул боюнча укук коргоо органдары тарабынан атайын тайфун операциясы уюштурулган. Анан кайтка кылып, анан тарсылдап, анан атылуу чыкты. Эл таш менен баштады. Анан мен билген деле эмесмин. Баягы адамды кантип эле ушу куралы жок. Жөнөкөй көчөдөгү адам болсо, кантип эле атып берсең кылып. Анан атышып атат, кызыл алаган дейшип. Мен алдыңкы баягы катарда болгонго жакшы деле билбепмин да. Көбүнчө баягы нар жактан атылган нерсе аркаларга тийип аткан экен да. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта калган бул окуя андан кийинки 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Аксы окуясынын арты менен Кыргызстанда президенттик үй бүлөлүк жеке кландык башкарууга, бийликтеги тереңдеп кеткен коррупцияга каршы жалпы улуттук күрөш башталганы белгилүү. Тарыхчылар Аксы окуясы тарыхта өз баасын алып, укуктук баа берилиши керек деп эсептешет. Башында турган десек болот, президент ошол убакта Акаев, ошол убактагы премьер-министр Курманбек Бакиев тайфун операциясына кол койгон. И бир топ кызмат адамдары, ошол эле Жалал Абад облустук прокурору, биздин генеральный прокурор болуп турган кишилер, ички иштер министрлери жана башка ошол буйрукту аткаргандар дагы, ошол элди аткан, элге ошондой зордук зомбулук көрсөткөндөр, төмөнкү звенодогу чиновниктер гана жазага тартылып, бирок негизги күнөөкөрлөр жазага тартылбай калды. Окуянын, бул трагедиянын күнөөкөрлөрү баары бир канча убакыт өтсө дагы алардын күнөөсү кечирилбестен кайсы учур болбосун жазага тартылыш керек да. Ошондо гана эл мыйзамдуулукка, ошондо гана таза, адилет бийликке элдин ишеними болот. Аксы окуяларынын чыгуусунун себептерин, анын натыйжасын иликтөө үчүн 3 комиссиялык топ иштеген. Жогорку сот Аксы окуясы боюнча кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечимин 2006 жылы июнда чыгарган. Башкы прокуратура бул иш боюнча мурдагы тергөөдө бийликтин жогорку тепкичиндеги жетекчилердин аракеттерине, тайфун жана буран операцияларына укуктук баа берилбегенин белгилеген. Аталган операциялардын артында ошол кездеги президент 2002 жылы премьер-министр болуп турган Курманбек Бакиев турганы жөнүндө маалыматтар ачыкка чыккан. Эң алгачкы ошол Акаевдик авторитардык бийликке элдин нааразычылыгынын эң алгачкы башаты да. Себеби ошол мезгилде Акаевдик бийлик, авторитардык бийлик ошо эл менен эсептешпей, анын эң негизги башаты бул үзөңгү кууш боюнча болуп атпайбы? Үзөңгү кууштун Кытайга кетиши, мына ошондон кийин үзөңгү кууш маселесин көтөрүп чыккан депутаттар, анын катарында ошол Азимбек Бекназаровдор камалып, анан аны бошотобуз деп аксылык туугандар жөө жүрүш жасап, анан элдик нааразычылык күчөй баштаган да. Анткени ошол мезгилде Акаевдик бийлик мындай өзүн билемдик менен эл менен эсептешпей, өз билгенин жасай баштаган. Мына ошондон кийин Кыргызстандагы прогрессивдүү күчтөр, ошол мекенчил, патриот инсандар ошол бийликке каршы чыгышкан. Бул арада президент Садыр Жапаров Аксы окуяларын эскерүү күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Аксы окуясы өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен коңгуроо болгонун эскерди. Бул окуя экономикада, саясатта, идеологияда жалпы элдин көз карашын өзгөрткөнүн айтты. Жапаров Аксы окуясы мамлекет тарыхында өлкөнүн өнүгүүсүндө өчпөс из калтырганын белгиледи.
Бул окуя өлкөнү башкаруу кризиске кептелип баратканын эскерткен коңгуроо болгон. Ал Кыргызстандын тарыхынын саясий өнүгүүсүндө коомдук аң сезимди өзгөртүү менен жалпы өлкөдөгү саясий трансформациянын өзгөрүшүнө башкача кадам таштоосун алып келди. Аксы окуясы экономикада, саясатта, идеологияда жалпы элдин көз карашын өзгөрттү. Элдин күчү сел дегени чын белем, мамлекет үчүн кайдыгер каралган тайманбас жүрөктөрдө ойготту. Ошентип тарыхтын жүрүшүн өзгөртүп, өзгөчө окуя катары элдин эсинде калды. Аксы окуясы менен Кыргызстандын соңку жаңы тарыхы өзүнүн жаңы барагын ачты. Президент Садыр Жапаров жана мамлекеттик бийлик бутактарынын башка жетекчилери Аксы апрель окуяларын эскерип, Ала тоо аянтындагы эстеликке гүл койду. Аксыдагы 6 адамдын өмүрүн алып кеткен саясий окуядан бери 21 жыл өттү. Ал эми Курманбек Бакиевдин бийлигин кетирип, өлкөгө адилеттүүлүк орнотуу үчүн чыккан толкундоодо атылган октон 87 адамдын өмүрү кыйылган 7 апрелдеги трагедияга 13 жыл болду. Аянтта ок жеп каза тапкандардын сырткары 36 адам алган жаракаттан улам көз жумган. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.